айтасызбы Балбак Төлөбаевга сизди тартайын. Базардагы бааны. Урматтуу Балбак мырза, мына сиздин бизнесиңиз, мына сиздин башкарган мактанып ундарды текшерип атам, көзөмөлдөп атам, мынтип коем, антип коем дегениңиздин результаты мынакей. Бүгүн аптекада маскалар жок, бирок число канча бүгүн? Бүгүн 19. 19-сунда бүгүн Азиз базарга барсаңыз, ундар 1800 сом, биринчи сорт 1600 сом. Көрсөттүм сени, жүзүңдү кошуп. 20 сомдон сатпай, жок дегенде 10 сомдон сатсаңар болот да, 10 сомдон сатсаңар болот. 10 сомдон сатсаңар болот. Масканы оптом алып атасыңар, 20 сомдон саткан уят негизичи. 20 сомдон сатпаш. Аптекадан ошондо деле жок дегенде 5 сом, 15 сом, 5 сом кушкула, 15 кылгыла. Андан кымбат сатат аптекада. Аптекада канчадан сатып атат? Аптекага сиз биринчи барып сурасаңыз дейм, канчадан сатып атканын. Бирок силердин 20 сомдон сатып атканыңар туурабы? Тетекке барсаңыз Азыр мисалы перчатке канчадан сатылып атат? Канчадан сатылып атат? Осы жака элементарный. Барам ал жака дагы. Ошол жака барсаңыз, ошол жакта деген билесиз, канчадан сатылып атат? Канчадан сатылып атат? Бир жагы эле 30 сомдон атат. 30 сом, 40 сом. Сиз мага келип, сиз мага сайлап атасыз. Жок, 20 сомдон негизи 20 сомдон сатылган деле кымбат да. 20 сомдон сатылган деле кымбат. Аны деген барып башка жерге айтыңызчы, макулбу? 20 сомдон сатканыңар деле кымбат. Силер наоборот ушундай нерселер 20 сомдон. Силер канчадан сатып атасыңар өзүңөр оптом канчадан келип атат бул маска азыр? Жоктон үчүн айтып койсуңар. Жок, түшүндүм, макул, мейли, сага 20 сом сатып атып айтпай эле коелу. Оптом канчаны таратып жүрөт? Базарга канчадан? Ар кандай, ар бирөөнү караганда. Мисалы канчадан? Элементарный буяка чыксаңыз, лестницадан астынан өтүп үйдө бассаңыз, марлилерди канчадан сатып атат, ошону сурасаңыз, марлилер маска даярдарды. Өздөрү тиккендерди. Жөн эле кадимки эле жанагы эле 5 сомдук, 3 сомдук ак масканы 20дан сатып атасыңар. Ошол негизи туура эмес да? Жок, эми 20 сомдон негизи Мериям мына уңдарды ушундай эле керектүү нерсени көрсөттү да мага. Ошон үчүн мен келип силерден сурап. Мына мен азыр силерден 20 сомдон Эске көрсөт. Жер маска канчадан? Кырсып жабсаңыз полностью. Жок, жаппай эле кой, биз эмеден эмеспиз, аны орган эмес, жаран Конкретно активист болуп редактор. 50 сомдон саткандар бар. Көрсөтүп берем деп алып кетип атат. Канчадан кийин көрөсүң? Маска 22 сом, а? Канчадан экен? Карасы 25 дейт, Бул канчадан? 22. Бирде алып көрсөтсөңүз болот. Силер кайсы жактан канчадан алып атасыздар масканы? Өз оптом канчадан берет? Канчадан алып атасыздар? 20 сомдон алып, 21 сомдон алып, 22 сомдон. 21 сомдон кайсы жерден алып атасыздар сиздер? Эми издей берсеңер табасыңар. Бул 25ден, а? Бул 20дан. А ногу аскарбинкалар канчадан? Албайсыңбы? Мен алам, азыр баасын сурап атам. Телефонуңду үйгүзүп мен жаныма турбайм. Аскарбинка. Жетем, карай бер бар. Аскарбинка канчадан? Я, аскарбинка 10 сом экен. Маска бар? Маска бар. Маска жокпу? А перчатка канча? Жок дейм. Маска жок. Антигриппин парастомолдор канчадан? Антигриппин парастомолдор канчадан? 20 сом анан 18 сом. 20 сом. Кайсысы 20 сом? Жогоруда экен. Антигриппин 20 сом, но перчатка канчадан? 10 сом. Маска өйдө. Буларыңар жокпу? Мына базарда 25 сомдон, 30 сомдон экен. Негизи Маска барбы силерде? Маска барбы, маска? Кайсысы 20 Бул канча? 25. Мунсу 20дан, а? 150 сом. Соңғы сатпағы базар. 20, наркынсы 25 бі, көгі.
Маска канчадан? Жокпу? Маска барбы жеке? Маска барбы эже? Маска барбы? Канчадан маска? 25 сомдон ба? Силер жүрүп барбы? Ошондо бир эле колдонгонго жарайчы, жууп колдонурса болот. Аскарбикасы Бул эме антисептик. 100 сом. 100 сом ба? Одноразовый маска 20 сомдон сатылат. 20-25 экен одноразовый. Маска канчадан? Чоңгуз маска канчадан? Маска канчадан? 25. Алархан? Бар, маска. Маска канчадан? Канчадан? 25тен ба? Агы канча? 25. Эки тең эле 25тен, а? Бул кадимки эле аптекада сатылган маска 25тен экен. Анан кийин мен түз эфирде көрсөтүп атам бааларын. Мына дарылар сатылып атат базарларда. Ысык жерде сатылып атат. Негизи ушул базарда дары сатылганына Кусмусбек Чолпонбаев көзөмөл жүргүзүп, базардагы дарыларды жыйыштырса болмок. Азыр Маска канчадан? Маска канчадан чоңуз? срогун көрсөтпөй койду. Менин көргөнүмө караганда 2018 жыл деп жазылып жүрөт. Негизи эле базарда дарылардын сатылышына тыюу салыш керек болчу. Ушул убакка чейин көзөмөл болбойт. Маска барбы? Маска канчадан? Канчадан бул? 25тен, а? Ушул базарда маска 25тен экен. 30 сомдон дагы бар экен. Мына антисептиктер сатылып атат, дарылар. Маска. Бул ушу менен аякта бер. Аякта эле. Аякта бер. Кайрылуу жасап койбойсузбу Балбак Төлөбаевка, сизди тартай. Базардагы бааны. Урматтуу Балбак мырза, мына сиздин бизнесиңиз, мына сиздин башкарган мактанып ундарды текшерип атам, көзөмөлдөп атам, мынтип коем, антип коем дегениңиздин результаты мынакей. Бүгүн Аптекада маскалар жок, бирок число канча бүгүн? Бүгүн 19. 19-сунда бүгүн Азиз базарга барсаңыз, ундар 1800 сом, биринчи сорт 1600 сом, эң арзанын 1550 сом биринчи сорт. Буши сорттор 2000-2100 сомдон. Казакстандын уну 2000 сом, 1800 сомдон. Оттон базара. Баят базарында да, Азиз базары, Молодой гвардия да. Мынакей Балбак мырза, бирдемке айтса сотко берем деп эле коркутасың кишиничи. Мына кудуретиң жетсе иште да, кудуретиң жетпесе антип мактанып элди дүрбөлөңдөтпөңүз. Урматтуу калай калк, ушу менен бүгүнкү пост аяктап атабыз. Көңүл бурганыңыздарга чоң ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Биз мындан ары күн сайын базарлардагы, супермаркеттерде, дүкөндөрдөгү бааларды анализ кылып мониторингдеп турабыз. Жалгыз гана бул азык-түлүк эмес, ошол эле аптекаларда, дарыканалардагы дарылардын, биринчи керектелүүчү дарылардын мониторинг кылабыз. Элге түшүндүрүү иштерин жүргүзө бермекчибиз. Базардын ээлери менен соода саттык точкалардын ээлери менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзөбүз. Экинчиден мына чоң оюн зоок жерлери менен, компьютердик клубтар менен, кальян барлар менен, ушулар менен иш жүргүзөбүз. Эгер өкмөт керектүү болсо, мисалы бүгүн мен келатканда так эмес маалымат окуп калдым. Биз жанакы компьютердик клубтар жабышыбыз мүмкүн эртеңден баштап. Ошону тиги борбордук штаб айтса, биз анда ушул иш-чараларга барабыз. Биз ошондой эле транспорт маршруткаларды, базарларды, эл жыйылган жерлерди дезинфекциялоо иштерин кайра уланта бермекчибиз. Ошондой эле мына больницаларда өзүбүздүн
даярдыктарыбызды райондук больницаларда, шаардын ичиндеги больницаларда даярдыктарыбызды көрүп атабыз. Бишкек шаардык мэриясы мындан ары Борбордук штаттын жана саламаттык сактоо министрлигинин бизге берген рекомендацияларын, сунуштамаларын баарын аткарууга даяр жана күчү жетет деп ойлойбуз. Ошондуктан шаардыктардан паникага алдырбайбыз, сабырдуулук менен. Эгер кандайдыр бир кызыл кулактуулуктар пайда болсо, кандайдыр бир саботаж же спекуляция болсо, мэрияга, ошол эле райондук бийликке, АМТУга, квартальныйларга такырлуу болбой атса, финансылык полицияга, милицияга кайрылсаңыздар, биз тез аранын ичинде ар кандай чараларды көргөнгө даярбыз.